акыркы жолу деген акыркы жолу сиздер менен 3 жума мурун баарлашкан болчук. Анда деген ошол биздин деген кениялык досубуз өзүнүн тажрыйбасы жана кеп кеңеши менен кеңири бөлүшкөн. Бүгүн болсо биз негизинен буга чейин сиздерге айтып кеткенбиз, ошол Манчедевсте эмгектенген Данияр аттуу мырза конокко келмек. Бирок биз Элнура эжекебизди сурандык, анткени Данияр байкебиздин деген ден соолугуна байланыштуу келе албады. Демек кийинки биздин ушул кечтеги конок рубрикабызда Данияр байкени күтөбүз. Ошол эле учурда бүгүн Элнура эжекебизге деген терең ыраазычылык билдиребиз, анткени мен кечээ түнү жазып, түнү сунуштап калдым. Жок дебестен, анан баягы башка интервьюлардын баары дебестен убактысын табып, анан ушундай сонун презентация даярдап келиптир бүгүн. Негизи рекрутерди чакырганымдын себеби өзүңүздөр билесиздер, буга чейин отдел кадров деген бар. Анан ошол менен баягы бизде Кыргызстанда иштеген жана ошол эле учурда глобалдуу дүйнөдө башка компанияларда рекрутерлер иштеген ар түрдүү болуп калат да, ар түрдүү подходдордун негизинде жумуш алып барышат. Бирок биз көбүбүз билебиз, албетте биз деген ошол техникалык жакта билим алып аткан үчүн Кыргызстанда отуруп эле ошол Москвадагы офисте же болбосо Дубайдагы же болбосо Чехиядагы ошол офистерде иштеп калуу мүмкүнчүлүгү бул дегени ошол дүйнөлүк деңгээлдеги ушул рекрутерлердин ошол сынактарына даяр болушубуз керек дегенди билдирет. Анда эмесе келиңиздер, биздин бүгүнкү жолугушуубузду 3 этаптан турсун. Биринчисинде деген ошол биздин Элнура эжекебизге сөз берели, андан соң өзү жөнүндө кенен маалымат берип, андан кийин өзүнүн даярдап келген презентациясы кеп кеңеши менен бөлүшкөндөн кийин экинчи бөлүгүбүздө сиздердин сурооңуздорду аябай күтөбүз. Анткени айтып кеткенимдей, ар кимибизде ар кандай суроолор болушу мүмкүн, анткени ар түрдүү бакграунд, ар түрдүү тажрыйба менен келатабыз. Арабызда студент болгону бар, арабызда деген ошол маркетинг жагында иштегени бар болушу мүмкүн. Ошон үчүн кантип интервьюну туура жооп берип, туура даярдансак болот, ошол туурасында сөз кылабыз. Андан соң дагы кайрадан ошол интерактивдүү кылуу максатында ошол суроо жоопторду же кеңештерди күтөбүз. Келиңиздер, анда эмесе Элнура айым, мен сизге деген микрофонду сунайын. Өзүңүз туурасында кененирээк маалымат берип, анан сизди ко-хост кылып койдук. Сиз өзүңүздүн экраныңыз менен бөлүшө аласыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Элнура Арзыбаева. Нуржамал, чоң рахмат бүгүнкү жолугушууга чакырганыңыздар үчүн. Жаңы жылыңыздар менен ушул жыл баарыбызга жакшы жыл болсун. Нуржамал айтып кеткендей, мен рекрутер болуп иштейм азыр. Көрүп жатасыздар да, share screen кылдым. Хорошо. Мен бир аз өзүм жөнүнчө айтып, анан жумуш издөө жолдорун, резюмени жазганды, анан ошо собеседование, интервьюга даярдануу жөнүнчө айта кетейин. Бирок ушул жерде айтып кетмекчимин, ушул рекрутер тармагында уже 4 жылдан бери иштеп жатам, бирок Кыргызстанда или СНГда иштеген эмесмин. Ошон үчүн мен көбүнчө, если международный уровеньге чыга турган оюңуздар болсо, ошол жактан көп сунуштарды айта алам азырынча. Турциядан бүткөм, өзүм эл аралык мамилелер бөлүмүн. 2018-2021 жылдары Kilpatrick швейцарский компанияда headhunter болуп иштедим. Headhunter бул рекрутердин эле бир түрү, бирок бул жерде ачыкка жарыяланбаган вакансияларга биз сотрудниктерди өзүбүз издөчүбүз, объявленияга бере албай. Ошол жерде EMEA деп коет, ошонун регион бар, Европа, Ближний Восток, анан Азия кирген. Ошол жактарды карачумун. Америкада дагы 2-3 проектибиз болду. Kilpatrick'те иштеп жатканда көбүнчө hardware инженер деп коебуз, сиздер software инженер тарабындасыздар. Hardware инженерлерди ошол бир странадан башка страналарга көп алып барган учурларыбыз болду. Бирок көбүнчө ошол Азиядан Европага. Азыр Европага ошо инженерлер көбү жетишпейт, тил билген инженерлер еще азыр деген
биздин жаштар көбүрөөк ответственный болот, ошого деген көп возможность бар, если билсеңиздер, Европага иштегенге. Бул жылдын июль айынан баштап Trich корейский компаниясында иштеп баштадым, рекрутер болуп. Удаленно иштеп атам азыр. Өзү пандемиядан мурун Килпатрикте офисинде барып иштечүмүн. Пандемиядан кийин бизге дагы только IT тарабында иштегендерге эмес, бизге дагы жакшы болду, удаленно иштегенге уруксат болуп. Азыр деген абдан жакшы убакыт, после пандемии особенно. Мурун до пандемии где-то 15-20% эле компаниялар уруксат берсе удаленкага, азыр деген почти 70-75% уруксат берип калган. Сиздер эң туура убакытта үйрөнүп жатасыздар айтини. IT секторунда көп спрос бар компаниялардан. Удаленно көп жерде иштесеңиздер болот. Ошо Trich корейский компания бул агро индустрия тармагында иштеген компания, азырынча Кыргызстанга келе элек 2015-жылы негизделген. Кыргызстанга дагы киребиз деген ойлору бар. Бизде 500дөн ашык сотрудник иштейт. Бул жерде дагы EMEA регионун карайм көбүнчө. Ошол эми жумуш издөө жолдорун айтып кетсем, жумуш издөө жолдорунда азыр эң актуалдуу ошол 3 жол бар. Бул биринчи network. Network сиздин өзүңүз тааныган адамдар аркылуу деп коет. Бул Кыргызстанда гана эмес, башка дүйнө жүзүндө дагы ошол профессиональный уровеньде сиз тааныган адамдар аркылуу рекомендация алып, ошол компанияга ишке кирсеңиздер болот. Бул эң эффективдүү жол. Бизге дагы network аркылуу, рекомендация аркылуу келген сотрудниктер көбүнчө ошол рекрутерлердин собеседованиясынан сөзсүз түрдө өтүшөт. Ошол экинчи собеседованиялардан дагы өтүшөт. Ошон үчүн эгер сиз жумуш издеп баштаганыңыздарда обязательно ошол сиз каалаган компанияда сиз тааныган адамдар болсо, ошолорго жазып, ошолор менен связь кылып, мени рекомендация кылып кое аласыңбы деп айтыңыз дагы. Бул профессиональный уровеньде, бул этикага туура эле келген жол. Экинчи бул порталдар. Обязательно регистрация боло турган порталдарды жаздым бул жерде. Если сиздер международный башка жактарда иштегенди ойлосоңуздар, LinkedIn, Indeed, GitHub, Monster деген сайттар. LinkedIn, GitHub, особенно GitHub бул IT тармагында иштегендер үчүн must деп коет, обязательно. LinkedIn, если азыр бул профессиональный сайт, резюмеңиздерди ошол жерге коесуздар, ал жерден башка иштерди тапсаңыздар болот. Ошол сиз каалаган адамдардын публикацияларын карап, ошолор, например, бир компанияга иштегиңиз келсе, ошол адамдар менен связьда болсоңуз, LinkedIn аркылуу, алар дагы өзлөрүнүн баракчасында ошол вакансияларды объявлять этип турат. Ошол жерден дагы көп маалымат алсаңыздар болот. Азыркы сунуштай турган нерсем, LinkedIn'де обязательно регистрация болуңуздар. Азыр орусча дагы тилде бар болуп калды. Орусча дагы регистрация болсоңуздар болот. Бирок если есть возможность, то англисче эле регистрация болсоңуздар, көптөгөн рекрутерлер ошол жерден сизге өзлөрү чыгышы дагы мүмкүн. Биз өзү рекрутерлер ошо LinkedIn'ден көбүнчө компаниялар LinkedIn'ден жарыялайбыз иштерибизди. Ошол эле мезгилде ошо LinkedIn аркылуу дагы биз өзүбүзгө сотрудниктерди издейбиз. Үчүнчүсү, если силер каалаган компаниялар болсо, особенно IT тармагында, по-моему, уже сиз каалаган компаниялар бардыр, лист болгон. Ошол компаниялардын сайтына кирип, ошол жерде careers page деген бар. Ошол жерден дагы вакансияларга напрямую уже тапшырсаңыздар болот. Бул дагы абдан эффективдүү жолу. Ушуларды кылганда эле, экинчи, үчүнчүсүн кылганда эле, обязательно, если ошол компанияда иштеген бирөөнү таанысаңыздар, мен бул позицияга, вакансияга тапшырган болчумун,
мени рекомендация кылып коесуңбу деп жазсаңыздар ошол тааныган адамдарыңыздарга, бул сиздерди шансыңыздарды дагы көбөйтөт. Резюме даярдоо, бул биз рекрутерлер сиздерди өзүбүз тааныбайбыз, бирок ошо резюме аркылуу гана биринчи биздин немебиз, резюме аркылуу гана сиздерди көрө алабыз. Резюмени даярдаганда ошол 3-4 барак, по-моему, сиздер дагы билсеңиздер керек, окусаңыздар керек, 3-4 барак керек жок, ошол 1-2 барак жетиштүү. 1 барак даярдасаңыздар абдан жакшы, потому что рекрутерлерге бир эле вакансияга 50дөн ашык адамдар тапшырат. Ошол адамдарды көп резюмени окуганга убакыт дагы жок, көп барактуу. Ошо деген 1-2 барактын ичине өзүңүздөрдүн иш тажрыйбаларыңызды, навыкыңыздарды батыра алсаңыздар абдан жакшы. Ошол эле убакытта резюмеде обязательно ошол мурунку азыр, например, IT жагында опыт жок болсо, мурунку опыттарыңарды обязательно жазганыңар жакшы. Ошол эле убакта, например, бир вакансияга тапшырып жатсаңыздар, ошол вакансиядагы обязанность, анан ошол эле жерде requirements, кандай болот эле Нуржамал? Обязанность, ошол эле убакта силерден каалаган требованияларыңыздарды ошол жерден требованияларын окуп, ошол жердеги обязательный требованиялардагы сөздөрдү сиз резюмеңиздерге жазсаңыздар, ошол сөздөр аркылуу дагы резюмени рекрутерлер карайт дагы, анан сразу сизди экинчи этапка алат. А если сиздер общий бир резюме даярдап эле баардык иштерге тапшыра берсеңиздер дагы эффекти азаят. Ошону жакшы окуп, ошол жердеги обязательно деген сөздөрдү алып, резюмеңизге жазсаңыздар, например, команда менен иштешүү деген болот, техникалык жактан башка, или организованность, тайм менеджмент деген болот. Ошолорду обязательно жазып, там, например, какой-то язык программирования керек болсо, ошолорду обязательно белгертип, английский язык билген тилдериңерди белгертсеңиздер, ошол жерден рекрутерлер баягы 50 резюменин арасынан сразу сиздерди экинчи этапка алышат. Обязательно. Ошол эле жерде тапшырып жатканыңызда да cover letter деп кичине баягы сопроводительное письмо дегендей берилет өзү. Ошол жерге, ал жерге дагы көп кандидаттар иш издеп атканда бир барактай кылып жазышат, анча көп бир барак керек жок өзү. Кыскача 1-2 абзац эле ошол вакансияга тиешелүү эле нерселер жазып, и мотивация обязательно. Эмнеге ошол ишке киргиңиз келет, или эмнеге ошол компанияга киргиңиз келе турган жазсаңыздар, ошол жерден дагы рекрутерлер сиздерди сразу экинчи этапка алышат. Ошо резюме даярдаганда обязательно ошол 1-2 барак жетиштүү. Ошо keywords деген обязательно сөздөрдү жазыңыздар. Бул резюмеде сизде ошол 50 кандидаттын арасынан экинчи этапка өткөнгө жардам болот. И экинчи этапка өткөндө уже рекрутерлер сиздерге өзүлөрү жазышат, собеседование кылайлы деп. Биринчи собеседование обязательно рекрутер менен болот. 50 кандидаттын арасынан менин тажрыйбамдан айтып кетейин, бир максимум 5-6 эле собеседование кыласың, потому что сенде бир эле вакансия эмес, бир 10дон ашык вакансия бар. Ошон үчүн деген сен успеть этишиң керек баарына. Ошол жерден максимум 5-6 эле собеседование кылганыңда кандидат компания жөнүндө маалыматы барбы жокпу ошого карайт обязательно. Если собеседование чакырылган болсоңуздар, компания жөнүндө маалымат топтоңуздар, позицияны жакшы түшүнүңүздөр. Ошол позицияны окуганыңыздардан кийин интернетте баардык нерсени тапса болот. Ушул позицияга кандай суроолор келиши мүмкүн деп ошолорго даярданыңыздар. Технический суроолоруна, там еще башка софт жагын текшерген суроолор болот, ошол жактарына даярдаңыздар.
Анан ошол эле убакта өзүңүздүн суроолоруңузду дагы даярдаңыздар. Например, собеседование бүтүп атканында рекрутерлер обязательно сурайт сизден суроолоруңуз барбы деп. Ошондо сиз туура суроо бере алсаңыз ошол жерде канчалык деңгээлде сиз мотивация ушул заинтересован экениңиздерди билишет, канчалык деңгээлде сиз бул компанияны, позицияны изилдегениңизди билишип, бул сизге плюс гана болот. Ар бир компаниянын структурасы ар башкача, бирок биринчи рекрутер менен собеседованиядан кийин 2 собеседование болот уровеньга карап. Ошол 2 собеседованияда ушул эле вопростор кайра келет өзү. Компания жөнүндө дайындарды болуш керек, позиция жөнүндө өзүңүзгө суроолорду дагы. Анан биринчи, экинчи собеседованиядан өткөндөн кийин көбүнчө кандидаттар все, я уже прошел деп мындай өзүлөрүн жеңил коюшуп, көп даярданбай коюшат. Бирок үчүнчү собеседование тоже очень важный. Көбүнчө ошол жерден дагы из-за халатности чыгып кетишет немеден, этаптан. Ошол бардык собеседованияга даяр болуңуздар. И рекрутерлер вообще-то мындай караганда сиздердин досуңуздар болот. Биринчи собеседованиядан кийин, если рекрутер экинчи собеседование чакырса, анда рекрутерлерге жазсаңыздар болот. Мен кандай даярданайын экинчи собеседованияга, ким болот ал жерде, эмнелер, кандай суроолор болушу мүмкүн деп. Рекрутерлер обязательно аларга жооп берет, потому что рекрутерлердин дагы таргети болот. Ошол алардын иши ошол вакансияны жабуу. Канча тез жапсак, бизге дагы эффективность ошончо жакшы. Ошого деген биз дагы кандидаттарды экинчи собеседованияга, үчүнчү собеседованияга келгенде уже өзүбүз дагы даярдайбыз. Ошон үчүн обязательно рекрутерлерден биринчи собеседование өткөндөн кийин суроолорду экинчи, үчүнчү собеседование кантип даярданам деп сураңыздар. Сураныч ошондой болот. Өзү ушул немеде дагы айта кетмекчимин, азыр мен билишимче Flutter'ды жаңы үйрөнүп жатасыздар. Биринчи мындай ишке тапшырганыңыздарда стажировка болсо дагы макул болуп кириңиздер ишке. Ошол стажировканын өзү цели ушул жерден эң жакшы стажерлорду ишке алып калуу да. Ошон үчүн стажировкада өзүңүздөрдү абдан жакшы көрсөтүңүздөр. Биринчи сиздердин ошол Flutter'ды курсту бүткөндөн кийин важный этап — это опыт работы набрать, да. Ошого деген сиздер стажировкабы же фрилансинг кыласыздарбы, же бирөөгө жардам бересиздерби, ошентип болсо дагы опыт работы обязательно надо болуш керек. Кээ бир эле компаниялар ушундай entry level деп коет, ушул универден бүткөндөрдү или жаңы курстан бүткөндөрдү алышат, бирок ал өтө аз. Анда дагы алып атканда дагы мындай алардын профилдерине карашат, канчалык деңгээлде бул иштеп кете алат деп. Ошон үчүн биринчи ишиңиздерде чынын эле айтсам, зарплатасына карабай эле опыт работага аракет кылыңыз, өзүңүздүн профилдериңизди курганга. Андан кийин уже LinkedIn айтып жатам, ушул жерге обязательно регистрация болуңуздар. Андан кийин бир 2 жылдан кийин уже сиздер өзүңүздөргө дагы уверенно болуп каласыздар, и уже опыт работа болуп калат. Обязательно LinkedIn'де кандай жетишкендиктерге жетишсеңиздер, ошолорду белгисеңиздер, ошол жерде рекрутерлер уже өзү сиздерге жаза баштайт. Мен дагы азыр көп адамдарга жазам, потому что бизге вакансияга тапшырган кандидаттар көбүнчө биз каалаган кандидаттар болбой калат. Ошон үчүн биз өзүбүз издейбиз кандидаттарды. Ошон үчүн бул жерде 1-2 жылдан кийин уже көп шанс болот. 1-2 жылдан кийин уже особенно за рубежом европейский или американский компанияларга иштейин деген иштесеңиздер,
1-2 жылдан кийин уже өзүңөр каалагандай зарплатаны сурасаңыздар дагы болот, offer stage дегенде. Көбүнчө 2 эсе зарплата ошондо алсаңыздар болот. Мен өзүмдүн сиздерге сунушум бир компанияда, особенно жаңы баштап жатканыңарда 2 жылдан кийин иш алмаштырганга аракет кылгыла, потому что финансы жактан караганда дагы 5 эле 8% өсөт да зарплатаңар. Андан көп өспөйт. Уже экинчи компанияга киргениңиздерде уже финансовый жагыңыздарды дагы жакшы деңгээлге жеткизе аласыңыздар. Еще ошол эле убакта башка компанияда иштеген 2-3 жылдан кийин башка компанияга өтсөңүздөр, бул башка компанияда дагы иштеген, башка чөйрөдө дагы иштей алат деп рекрутерлер дагы көбүрөөк сиздерге өзлөрү жаза башташат. Кээ бир кандидаттар бар, мен стабильный болом деп бир 8-9-10 жылдан бери иштегендер бар бир эле компанияда. Это, конечно, хорошо, но при этом, если башка ошондой эле компетентный кандидат, бирок бир 10 жылдын ичинде 2 компанияда иштеген болсо, ошонго возможность көбүрөөк болот, шанс көбүрөөк болот, потому что бул деген уже компаниясын алмаштырыптыр. Демек, бул биздин компаниябызга келгенде дагы адаптациясы оңоюраак болот деп. Ошону айта кетмекчимин. Кыргызстан боюнча, Нуржамал, если Кыргызстанда баштаса, система бир аз башкача болушу мүмкүн. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы рекрутерлерди чакырсаңыздар көбүрөөк пайдалуу болот деп ойлойм. Бирок бул баягы европейский, американский уровеньге чыкса, ошол жактагы компаниялар менен иштегениңиздерди кааласаңыздар, ушул сунуштарды айта кетмекчимин. Чоң рахмат. Негизинен бардык тармакты камтыган имеется интервью, ошол эле резюме жакты да камтыган жакшы бир сапат кеңештер болуп өттү. Терең ыраазычылык билдиребиз. Мен өз жеке суроом, толуктоолорум бар. Бирок ага чейин мен башка биздин катышуучулардан да сурап өтөйүн. Кимде суроо бар, чатка жазсаңыздар болот, же болбосо өзүңүздөр сурап алсаңыздар болот. Мисалга араңыздарда мугалим болуп IT жагына келген болсоңуздар, резюмени кантип курам? Же ошо мугалимчилик опытын жазышым шартпы, шарт эмеспи? Ошондой суроолоруңуздар болушу мүмкүн. Же болбосо интервьюда деген LinkedIn профилим бар, бирок мага эч ким жазбай атат го, же кантип элдер менен connection бар, байланыш курсам болот. Негизи эле ар кандай суроолор болушу мүмкүн, ар кимиңиздерде, ошон үчүн сурасаңыздар болот. Анда кезекти сиздерге берели. Рекрутер деген ким деп окудум. Нургүл айымдан. Рекрутер бул отдел кадрда ошо сотрудниктерди ишке алган адам. Нургүл эже, мен кошумчалап кетейин. Сиз Flutter курсун эң жакшы бүттүңүз. Facebook'уңуз бар, LinkedIn бар, бардыгы сизди эң жакшы көрүп билишет да, эң жакшы IT специалист деп. Анан кийин сизге мисалга Чехиядан жазат. Нургүл, кандайсың? Бизде сонун вакансия бар, бизге келип иштеп бербейсиңби? Айлыгы ушунча деп. Ошол жазып аткан эже ушул Элнур эже. Анан сиз, ооба, мага жакты вакансияңар, айлыгы деле жакты, шарты деле жакты, кел сүйлөшөлү десеңиз, давай минтейли, бизде мындай шарт бар, мындай требования бар деген ушул рекрутер айым болот. Анан негизинен ошол айтып атам го, Кыргызстанда көбүнчө отдел кадр деп кичине системасы башкачараак, бирок келечекте IT жакта деген ошол дүйнөнү багындырам десеңиз, албетте ушул рекрутерлер менен тыгыз байланыш иш алып барат да. Алып барасыз деген. Ошол компанияга киргенде интервью, собеседованияларда биринчи этап сөзсүз түрдө рекрутер аркылуу болот да. Анан ошол этаптан өтсөңүздөр, экинчи, үчүнчү собеседованиялар болот. Ошол эле убакта белгилетип кетейин, рекрутерлер менен өзүңүздөрдү ошол собеседованияда жакшы көргөзсөңүздөр, компетентностьтарды билдирсеңиздер, рекрутерлер бир эле ошол вакансияга эмес,
башка вакансияларга дагы сиздерди рекомендация кыла алат. Ошон үчүн абдан маанилүү собеседование ошол этап. Нурайым, чоң рахмат, абдан маанилүү маалыматтар болду. Достор, азыр сиздердин негизи микрофонуңуздар өчүп, биз Элнур айымга микрофон деп өчүрүп койгонбуз. Ошон үчүн эгер сурооңуздар болгон болсо, бул Zoom'да баягы реакция деген жерде мындай поднять руку деген, кол көтөрүп коюу деген жери бар. Ошону басып койсоңуздар, биз сиздерге сөз микрофон беребиз. Үн чыгарып суроо берсеңиздер болот. Бул чатка дагы жазып, комментарий катарда суроо берсеңиздер, буга дагы сөзсүз жооп ала аласыздар. Өтө маанилүү маалыматтар жана сөзсүз түрдө бизге пайдалуу боло турган маалыматтарды алып атабыз. Ошон үчүн бул IT жаатында иштеп кеткиңиз келсе, сөзсүз жакшы пайдаланып калыңыз демекчимин. Анткени элдер мындай рекрутер менен жөн байланыша албай атса, биякта өзү рекрутер сиздерге келип отурат да, мен айтып берип коеюн деп. Рахмат сизге дагы бир жолу. Бизде мындай суроо бар экен. HTML, CSS жакшы деңгээлде билем, стажировкага барса болобу? Стажировка барышында кошуп үйрөнөм деп айтсам болобу дейт. Башында окшойт. Негизи стажировка туурасында бир ооз кичине айтып өтүңүз, кененирээк айтып өтсөңүз, баягы коркпой эле, ооба бизде опыт азыраак болушу мүмкүн, бирок коркпой эле менде мотивациям күчтүү деп кантип баягы тапшыра берсек болот. Ошол стажировка дагы өзү объявление менен чыгарылат да компанияларгачы. Андан кийин ошону көбүнчө кандидаттар күтүп калышат. Ушу стажировкасы жок экен, значит, это бул компанияга кире албаймын, бул жерге только опытныйлар керек деш. Ошондойдо сиздер Нуржамал айым айткандай коркпостон ошол рекрутерлерге, особенно сиздер каалаган компанияда ошо HTML, CSS языктарын колдонгон компанияларга жазып, ошо LinkedIn'де көбүнчө рекрутерлер отурат. Ошол жерден напрямую рекрутерлерге жазып, рекрутерлерди өзүңөрдүн нетворкуңарга кошуп, ошол жерге мен ушул тилдерди билемин. Мен келечекте дагы ушундай болгум келет, сиздердин компанияңыздарды сиздердин компанияңар жөнүндө дагы билемин, бул жака өнүгүп жатат, мен салым кошо аламын деп билдирип, өзүңөрдүн CV-ңерди жиберсеңиздер болот, резюмеңиздерди. Особенно если кээ бир компаниялар болот, неоплачиваемый стажировкаларга кабыл алат, ушундай напрямую рекрутерлер менен сүйлөшсөңүздөр. Ал эми фидбек алуу боюнча кандай айта аласыз? Азыр ага чейин мындай кылалы, комментарийдегилер күтөт. Азыр кол көтөргөн досторубуз бар. Өмүрбек мырзага сөз берели. Ассалаmu алейкум, саламатсызбы агай? Саламатсызбы Элнур эже? Чоң рахмат. Кутман кеч. Үнүм болуп атабы? Ооба. Менде суроо Элнур эже, мисалы резюме жасап атканда pet project деп коет го. Эгер кандидаттын опыту жок болсо, мисалы pet project'те резюме жазыштын аябай мындай таасири жакшыбы жыйынтыгы? Опыту жок болсо, проекттерди кошуу, түшүнбөй калдым. Ооба, мисалы опыту жок болсо, мисалы өзүң үчүн жасаган pet project деп коет го. Ошолорду резюмеге жазыш керекпи же жазбай керек, жазбаш керекпи? Обязательно керек. Ошол особенно Flutter'да, например, сиздердин азыр опытуңар жок болсо, стажировкага барыңыздар, болбосо ошол өзүңөрдүн азыр уже бир проекттерди түзүп атсаңыздар керек. Ошо портфолиоңуздарды көрсөтүңүздөр ошол жерде. Обязательно көрсөтүш керек. Эмне жасаганыңыздар болсо, ошонун баарын ошол жерге көрсөтүңүздөр. Опытуңар жок болсо дагы. Кээ бирде болот, что даже ошол проектке көрүп дагы, например, бир JavaScript
язык менен жазыптыр. Бул бизге ушундай керек. Бул кандидатты биз өрчүтүп чоңойтсок болот өзүбүз. Ошондой бир аз инвестиция кылып, кийин бул өзүбүзгө кайтып келе турган кандидат деп алышат. Обязательно ошол бардык навыкаларыңыздарды ошол жерге жазыңыздар. Опытыңыздар жок болсо дагы, опытыңыздар бар болсо дагы белгилешиңиз керек ошол жерге. Жакшы эжеке, анан экинчи суроом. Мисалы бизде азыр көбүнө эле резюме боюнча бир аз тажрыйба жок да. Ошого байланыштуу эгер мүмкүнчүлүк бар болсо сиз менен кеңешсек болобу резюмени көрсөтүп дегендей? Ооба, обязательно жардам берем. Резюмени жазганга, LinkedIn профилиңиздерди дагы түзгөнгө. Хорошо эжеке, чоң рахмат, анда жазып коебуз. Өмүрбек мырза, чоң рахмат сурооңузга. Өтө маанилүү суроо болду. Чоң рахмат. Азыр Дархан айымга суроо кезегин берели. Саламатсыздарбы? Нуржамал айым, жана кесиптеш. Элнур айым, менин мындай суроом бар да, азыр мындайынан айтканда, мен азыр таптакыр башка бир тармакта иштейм. Менин кесибим, окуган университетим таптакыр башка, азыр иштеген ишим таптакыр башка бир тармакта. И азыр ушул эле убакта мен IT тармагына өткүм келип атат. Мындайынан айтканда, кесип алмаштырам. Ушундай учурлар сиздин тажрыйбаңызда кездештиби? Мисалы үчүн, мурунку мындай өткөндөгү убактагы жумуштары таптакыр башка, бирок азыр ITден баштаганда. Мындайга кандай көз карашта фирмалар? Рахмат сурооңузга. Чындыгын айтсам, бардык фирма опытный бирөөнү каалайт. Бирок ошол эле убакта ар бир фирманын өзүнүн политикасы бар. Diversity деген, особенно ошол иностранный компанияларда мындай возможностьтор көп. Ошондойлор бар. Бул IT тармак деген мурунтан келген сектор эмес да, биш эмес да, ошон үчүн деген көбү деген жакында эле могу ушул IT чыккандан бери үйрөнүп келип жатышат. Анан көбү өзлөрүнүн ишин дагы өзгөртүшөт, ошол тармагын дагы. Обязательно ошондойлор бар. Просто деген ошол компаниялардын программаларын карашыңыздар керек. Кайсыл компаниялар ошолорду колдошот. Особенно женщины в IT деп көбүнчө аялдарга көбүрөөк возможностьтор бар. Ушул чынын айта кетсем, ошолорду белгертип, сиз деген бир компанияга тапшырып жатканыңыздарда мурунку тажрыйбаңызды, өзүңүздүн күчтүү жагыңызды көрсөтө алышыңыз керек. Например, сиз IT жагына сразу там разработчик эмес, может project management assistant болуп кирсеңиз болот, может ассистент болуп кирсеңиз, бирок сразу эле технология жагына эмес, бир аз ошо IT-ни түшүнүп, или sales тарабына кирсеңиз болот. Ошентип башка отделениялар аркылуу дагы келишип компанияларга. Бирок IT фундаменти болгон, теория жагынан фундаменти болгондор башка отделение менен келишип, анан IT отделениясына, технический отделениясына өткөндөр дагы көп. Бундайлар көп болот на самом деле, Дархан эжеке. Чоң рахмат. Ошол мурунку тажрыйбаңызды, бирок ошол резюме жазганыңызда, сопроводительный письмо жазганыңызда өзүңүзгө бенефит кылып, польза кылып көрсөтө билишиңиз керек. Бирок мындайда азыр мен деген экспорт менеджер болуп иштейм да. Башка мамлекеттерге биздин фабрикада чыгарган оборудованиелерди башка мамлекетке сатамын. Ачыгын айтканда проект болчу. Бирок ошону уже ITге байланыштырып жазыш керек турбайбы резюмеге? Экспорт менеджер, значит, сиз башка странадагы адамдар менен сүйлөшө аласыз. Английский бардыр, башка культуралар менен иштешкенсиз. Ошол эле убакта sales тарабыңыз дагы бар, сата ала турган. Ошолорду дагы белгертиңиз ошол жерде. Макул, чоң рахмат.
Дагы суроо берүүчүлөр бар болсо, анда деген кол көтөрсөңүз болот. Болбосо биз кийинки суроого өтүп турайлы. Кантип фидбек алсак болсо, же болбосо кайтарым байланыш алсак болот. Баягы көбүнчө ошол LinkedIndен жооп жумушка тапшырганыңда, эгерде биздин требованияларга туш келсе, анда сен менен байланышабыз. 7 күндүн ичинде байланышпасак, анда кечирип кой дегендей бир маселелер болуп калат да. Кийинкисинде тапшырып көр дегендер. Ушунда кантип рекрутерлер менен баягы кайтарым байланыш алсак болот? Ооба, ушундай чоң компанияларда чынын айта кетсек, автоматизированный сообщениялар болот, ушундай жиберилет өтпөй калган кандидаттарга. Анан рекрутерлердин дагы ар бирине бөлүп фидбек бере турган убактысы дагы жок болуп калат. Бирок деген ошол сиздерге айта кетмекчимин, бул тармакта негизи өзү өжөрүрөөк болуш керек. Фидбек алайын дегениңиздерде дагы, потому что рекрутерлер деле адамдар, алар деле фидбек бергенге аракет кылышат. Имейл жазсаңыздар, ошол фидбек сиздерге абдан маанилүү экенин айтып, бир сообщение имейл жазып коюп токтоп калбай, алар деген бир-эки жумадан кийин дагы жооп бериши мүмкүн. Если имейлден фидбек ала албасаңыздар, мен айткандай LinkedIndен дагы өзүнө напрямую связьга чыгып, ошол жерден дагы фидбек мага маанилүү кийинки иштерге тапшырганда кайсыл жактарым оңдошум керек деп ошол жерден дагы алсаңыздар болот. Бирок ооба туура бул берилип кеткен рекрутер көп учурда фидбек бере албай калышат. Анан бул жакта дагы бир суроо келди. Эгерде буга чейин ITге тиешелүү тармакта жумуш кылбасак деле жазышыбыз керекпи же керек эмеспи деп. Өзүңүз билдирип кеттиңиз, сөзсүз түрдө жазыш керек деп. Анткени эгерде башка жумуштардан да башка көндүмдөрдү же навыктарды алганын басым жасап, мисалга коммуникация жаатында, ар кандай элдер менен тил табыша билүү жаатында ошолорду деген өзүбүздүн плюсубуз катары, фундаментибиз катары көрүп, анан тапшырышыбыз керек экен да. Обязательно жазыш керек. Ошол мен айткандай, кайсы вакансияга тапшырып жатсаңыздар, бир вакансиянын только технический требованиялары болбойт да өзү. Могул башка жактардан да требования болот. Кандай культурада иштеген, кандай компанияда иштеген, башка навык кандайлар бар буларда деп. Ошол вакансияны карап, ошол жердеги туура келген сөздөрдү алып, силердин мурунку тажрыйбаңарды ошого туура келтирип жазсаңыздар, это огромный плюс экинчи этапка өткөнгө. Потому что кээ бир компанияларда уже автоматизированный болот да, резюмени тапшырсаңыздар, алар деген баягы keywords деген, ошол эле keywords деген сразу же рекрутерлерге жетпей эле резюмелерди уже неме кылып баштайт да, фильтровать этип баштайт. Ошон үчүн деген вакансияны тапшырганыңыздарга обязательно ошо keywords карап, мурунку кызмат иштегендериңиздерди дагы обязательно жазыңыздар, белгертип. Ошол бир же эки барак болсо жакшы. Жетиштүү, андан көп кылыштын кереги жок. Анан keywords деген ключевые слова деп коет. Мисалга биз флаттерди жаңы кылып атабыз. Кантип билебиз кайсы сөз, кайсы ключевые слова экенин? Ошол деген вакансияда обязательно болот да. Например, Flutter кандай немелери или там башка языктар деле обязательно өзү требования деген жерине биринчи караш керек. Ошол жерден баягы ключевые словаларды ошол жерден таап алыш керек да. Анан кийин обязательства деген бар. Бул күнүмдүк иш кылганыңыздар. Ошол күнүмдүк иш кылганда на самом деле мурунку иштериңиз менен окшош иштер болот да. Ошолорду ошол жерден табасыздар да өзү keywords'тардычы. Анан ар вакансияда ар кандай ключевые словалар болот. Ошого деген мен азыр именно мондай деп айта албайт экенмин. Демек ошол требованияларга карап, мисалга ошол
программалоо тири болушу мүмкүн же эффективдүү коммуникация же англис тилин билиши керек дегендер ключевой слова болуп эсептелет, ооба. Анан бизде көбүнчөсүндө резюме боюнча эми негизи резюме дегенге мына ушул жумушка тапшырып атканда эле туш болуп атабыз да. Анткени көп университетте да резюме жазганды туура жазганды үйрөтүшпөйт. Резюме темасын мектепте үйрөтпөйбүз. Анан жумушка келгенде ушундай бир требованиялар бар. Эми айтып өтүңүзчү, резюме түзүп атканыбызда үч нерсе деп коет го. Үч болбошу керек деген нерсе кайсылар? Мисалга мен өзү көп көрүп жүрөм, резюме жазганыбызда кээ бирөөлөр деген эми аябай деталдуу маалымат берет, сүрөттөрүн кошот, кээ бирөөлөр болсо Gmail'дерин кошот, бирок Gmail'ды да туура эмес кошушат. Мисалга баягы официалдуу эмес Gmail'дердичи же өздөрүнүн атына жазылбаган Gmail'дерди. Ошондой моменттер дагы ошол кандидаттын канчалык деңгээлде компетенттүү экенин көрсөтө алабы? Ооба. Ошол маанилүү сиз айтып кеткен нерселер. Резюмени жазганда өзүңөр почта ачсаңыздар, өзүңөрдүн фамилияңыздар менен или более мындай профессиональный көрүнгөн, алар дагы жакшы. Обязательно ошо контактный детали обязательно жазыш керек, потому что ошол жактан рекрутер сиздерге звонок кылат или байланышка чыгат. Ошол жерде эми болбошу керек деген нерселер мен айтып кеткендей узун резюме керек жок, чоң резюме керек жок. Болбошу керек деген мурунку иштегенде көбү жазышат баягы баардык обязанностин жазып чыгышат да, анан ал деген көбөйтүп берет баракты. Ал дагы керек жок. Ошо мен айткандай вакансияга тиешелүү эле сөздөрдү жазыш керек ошол жергечи. Это и сиздин убактыңызды, и рекрутердун убактысын жакшы. Ошол эле убакта обязательно болбош керек дегендерден эмнени айта кетем. Мисалга мен айтып кошумчалап просто Кыргызстанда кээде деген резюмеде турмуш курганбы же турмушка чыкканбы, канча баласы бар, ошолор да жазылат да. Бирок бул эл аралык компаниялар бул мындай деталдуу маалыматтарды сурабайт, туурабы? Ошол обязательно эмес. Ошол кээ бир страналарда даже жашын жазбаганга деле жазбаса деле болот да. Лучше не стоит деген бар. Эми ар бир ситуацияга карап резюме түзүш керек экен ар бир адамдын. Бирок деген ошол саз деп коет кыргызчада. Ошондой керектүү эле маалыматтарды жазсаңыздар туура болот го дейм. Анан кээ бирлер бар өзлөрүнүн иш тажрыйбасынан көрө көбүнчө баягы жеке жашоосундагыларды да жазышат. Алар көп деле керек эмес. Ал деген собеседованияда ансыз деле если вопрос келсе ошондой жооп бересиңиздер туура болот. Анан бизде негизи бул жакта чатта суроолорго жооп бердик. Менин акыркы суроолорум soft skills деген аябай маанилүү деп айтышат. Көп техника жаатындагы компаниялардагы ошол адамдардын soft skills же болбосо кыргыз тилинде жумшак көндүмдөргө карап кабыл алышат дейт. Бирок биз техникалык жактан билим алып аткан болсок, анан окууну бүтүп алып бардык жактарга резюмелер таратып атсак, soft skills жакшы экенин кантип билдирсек болот? Бирок мен азыр токтоп кетейин. Достор, soft skills деген бул жумшак көндүмдөр деп аталат. Буну деген баягы элдер менен туура коммуникация кыла билүү, ар кандай стрессовый ситуацияларды өзүн туура алып жүрүү, анан мындайча айтканда адамгерчиликтүү болуу деп которулуптур бир статьяда. Ошондой мамиле экен. Бирок ошол биз ушул hiring process же болбосо жумушка кирүү процессинде кантип ушул чындап эле soft skillдерибиз жакшы экенин, башка компанияларда иштегенде да жакшы опыттарды алып, жакшы адамдар менен байланышканыбызды билдире алабыз. Же ошол интервью учурунда көбүрөөк ушул жөнүндө айтып беришибиз керекпи? Ооба. Эми мурун иштегендер болсо,
ошол жерден уже билинип калат жазганынан элечи канча адам менен иштегени, кээ бирлердин или мультикультурный обществодо иштегени, ошол уже мурунку иш тажрыйбасынан гана билинип калат. Бирок чынын айта кетейин, биринчи этаптан баягы резюме скрининг деп коет, ошо резюмеден өтүш үчүн ошол soft skill'дерди если резюмеге батыра алсаңыздар, кээ бир жерине мындай маанилүү болгонун эле. Ошол дагы кайталап кетем, ошо вакансияда уже soft skills'тер жазылган. Ошолорду белгертсеңиздер болот. Аны сиздер мындай кагаздан биз аны биле албайбыз. На самом деле ошондойбу, ошондой эмеспи, бирок деген собеседованияда уже сиздердин кечикпегениңиздерден, кандай официальный кийинип отурганыңыздардан, баягы жооп бергениңиздерден уже аныктай баштайт рекрутерлер. Soft skill'ди көбүнчө ошол сүйлөшүп баштаган soft skill'дерди кичине баягы бокска жазсаңыздар болот. Бирок ошо вакансияга ылайыктуулардын. Бирок азыр баарында ошол time management, убакытты туура колдоно алган, это очень важно, особенно удаленкада иштегендер. Компаниялардын биринчи вопросу ошо убакытты туура колдоно алабы, биз өзү результат бере алабы дейт. Ошо результат бере алган, убакытты колдоно алган soft skill'дер өтө важный, белгирте кете аламын. Ошол эле убакта баягы ар бир рекрутерлерден өткөндөн кийин собеседованияны менеджер, берки экинчи, үчүнчү собеседованиядагы менеджерлер өзлөрү менен ыңгайлуу иштеп кете ала тургандарды карашат да, ошол жерде soft skill өтө важный, техникал тарабынан кийин. Ошон үчүн рекрутерлер менен сүйлөшүңүздөр, экинчи собеседование ал кандай адам, ким деп, ошол жөнүнчө дагы алардын обязательно LinkedIn'де резюмелери болот. Ошолорду дагы карап койсоңуздар, экинчи адам менен ким менен сүйлөшүп өткөнүңүздөрдү, ошону айта кете аламын. Үчүн кандай резюме түзүш керек? Башкачалардан өзгөчөлөнтүрүү үчүн баягы кээ бир бизге резюмелер келет, мындай өтө жакшы резюме кылып берем деп дизайн толтура да, дизайн толтура кылып ташташат. Ошондой дизайн керек жок, мындай там рамкаларга салышып. Ошол наоборот, ошо рамкаларга салганда почему-то бизге келгенде, уже биздин системага келгенде тамгалар башкача болуп, биз окуй албай калабыз да резюмени. Анан өзүбүз если заинтересованный болсок гана баягы сопровождающий письмодо окупай, бул туура болушу мүмкүн, резюмени көрө албадык да, туура болушу мүмкүн десек, анан аны издеп, анан өзүбүз чалышыбыз мүмкүн. Анан көп жасап беришсе дагы резюмени система окуй албай калат. Анан биз деген сиздин резюмеңизди окуй албай калабыз. Көп жасабагыла. Мондай simple деп коет, обычный резюме. Обычный резюме жасаңыздар, өзгөчөлөнтүрүш үчүн айтып кеткендей, обязательно ошол ключевые слова коюш керек. Башка эмне, ошол 1-2, анан ошо бардык вакансияда өзү сопроводительный письмо бар да, ошол жерде кичинекей, если PDF болуп жибербесеңиздер, кичинекей бир бокс бар, мындай тапшырып атканыңызда резюмени. Ошол жерге бир абзац болсо дагы өзүңүздөрдү башкалардан өзгөчөлөнүп тура тургандай бир абзац жазсаңыздар дагы, например, бир айтып кетти, HTML, CSS'ти жакшы деңгээлде билем деп. Ошол жакшы деңгээлде билем, мен өзү будущийде ушул жакта иштегим келет, мен сиздердин компанияңыздарда иштегим келет, мен кыла аламын, мен баягы тез үйрөнүүчүмүн деп айтышат. Ошолорду жазсаңыздар дагы башкалардан өзгөчөлөнгөн резюме болот. Көбүнчө ошол кандидаттар ошол жерин тыштап коюшат да, жазбай коюшат. Это уже минус вообще. Плюс жазган адамдарга биз ойлойбуз, значит бул деген серьезный кандидат экен, убактысын бөлүптүр, не только резюме, но буну дагы жазып жибериптир дейбиз да. Демек, ошол
cover letter же кошумча өзүнүн кыска маалымат берген аябай маанилүү экен. Ошол кандидаттын канчалык деңгээлде серьезный отношение кылып атканын же жумушка кирүүнү каалап жаткандыгын көрсөтөт. Ооба. Ошондой анан эң маанилүүсү ушул собеседованияда бир 5-6 адам биринчиден өтсө, анан экинчиден бир 2 өтөт, эң акыркыга бир может ошол экинчиден 3 өтсө, эң акыркыга 2 эле адам барышы мүмкүн да көбүнчө. Максимум 3 барат, потому что алар уже занятый адамдар да анан берки менеджерлер. Ошого деген биздин ишибиз рекрутерлердин мындай эң жакшы кандидаттарды аларга сунуш. Ошондо деген баардык собеседованияда өзүңүздөрдү жакшы көрсөткөндү сунуштайм. Дайым даяр болуп, потому что деген азыр если бул позицияга ишке кирбей калсаңар вакансияга, алар деген дайым сизди уже немеге алып койгон болот. Там специальный файлга. Бул деген өзүн жакшы көрсөттү. Биз только могул жеринен минус болгон үчүн кыла албадык. Если еще вакансия ачылса, биз өзүбүз буга жазайлы деп. Биз көбүнчө ошондой кылабыз, мындай жакшы кандидаттар. Биринен бири жакшы кандидат болгондо мындай тандашка туура келип калганда 2 кандидатта. Бир кандидатты сөзсүз резерв кылып дайым тутабыз, кармап турабыз да. Кайра ошол адамга келиш үчүн. Ошон үчүн бардык собеседованияда өзүңүздөрдү жакшы көрсөтүңүздөр, убагында катышыңыздар. Мындай ошол силердин визиткаңар да бардык ситуацияга. Анан бир нерсени дагы айтып кетейин. Көп иш издөөчүлөр тапшыра берет да, могу вакансияга туура келбесе делечи. Резюмеси вообще туура келбесе, например, мен айткандай keywords менен жазбагандан кийин тапшыра берет. Анан биз деген системада rejected дейт, мондай алынбай калды деген, өтпөй калды деген жазыла берет историясына. Анан кийин кээ бир до такой степени көп болот, что анын оңдолгон резюмесин да карабай каласың да. Может 1-2 жылдан более уже опытный болуп калгандыр. Бирок деген сенин эмеңде ал баягы кызыл менен минус боло берген да. Ошон үчүн деген вакансияга тапшырганда обязательно резюмени туура даярдап, анан ошо туура болгон вакансияга тапшырганыңыздарды сунуштайм. Анан туура эместерге деле тапшыра кээ бирде минус болуп калат. Бардык эле системада эмес. Эң сонун кеңештер болду. Чынында бардыгыбыз баалуу кеңештерге советтерди алдык. Менин жеке суроолорум жок. Эгерде сиздерде суроо болсо, анда акыркы мүнөттөрдө суроо узатып калуу мүмкүнчүлүгүнө ээсиздер. Микрофонду кол көтөрсөңүздөр, микрофонду ачып беребиз. Нурайым, чоң рахмат сизге. Бизден Flutter курсубуздун атынан жана жалпы бүгүнкү катышуучулардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Анан мен негизи бул рекрутердик иш боюнча чынында көп жакшы маалыматым жок эле. Бүгүн аябай баалуу маалыматтарга ээ болдук. Себеби эми бизде Flutter курс бар, адамдарды окутуп атабыз, даярдап атабыз. Анан кээ бирөөлөр ошо бизди билет деп ушул суроолорду бизге бере берет эле да. Анан буюрса Нуржамал айым да сизге эскерткен болуш керек. Бул видеобуз ачык YouTube'га жайгаштырылат. Анан ошол сураган адамдарга да жөнөтүп коелу. Себеби көрүшсүн, маалымат алышсын. Себеби аябай сонун маалыматтар болду. Чоң рахмат. Да 1-2 суроо келип калды окшойт, Нуржамал айым. Резюме тууралуу реалдуу эмнелерди үйрөнгөндүмдү ачык жазып жиберсем болотпу дейт. Биздин ошол коллегабыз сизден фидбек, кайтарым байланыш алуу максатында сурап жатат окшойт. Ооба. Азыр айтып кетейин, LinkedIn'де эң важный LinkedIn'де регистрация болуңуздар. LinkedIn'де ошол жерде мен дагы бармын, ошол жерде мени дагы кошсоңуздар, ошол жерден мен сиздерге резюме жазганыңыздарда
Или LinkedIn өзү профилиңиздерди жасаганыңыздарда жардам беремин. Билген компанияларымдан если ошол жактан вакансияларга тапшырып аткан болсоңуздар, рекомендация кыламын. Обязательно азыр эртең воскресенье ошол LinkedIn'ге регистрация болушуңуздарды сунуштаймын. Ошол жерден фидбек дагы бере алам. Эң сонун анда бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Анда биз баарыбыз LinkedIn менен тааныш эмес болсок, бүгүн деген YouTube'дан үйрөнүп, эмне үчүн важный экенин билип дагы ошол анан регистрация кылалы дагы баарыбыз ушул Элнур айымды өзүбүздүн байланышыбызга же адамдарыбызга кошуп алалы. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, аябай чоң ыраазычылык сөздөр келип жатышат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Катышып бергениңиздерге, Кыргызстан саты боюнча кеч болуп калды, убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө. LinkedIn'ден аты жөнүңүз кандай дейт? Мен билгенден LinkedIn'ден аты жөнүңүз Элнур Арзыбаева, туура? Элнур Арзыбаева. Ал деген резюмеде ошол деген өзүңдүн атыңды жазышың керек ал жерде, реалдуу. Ооба, LinkedIn'де ар бирибиз өзүбүздүн чыныгы аты жөнүбүздү жазып регистрация болобуз. Анткени ошол ат жөн менен биздин рекрутерлер табышат. Анткени LinkedIn негизи профессионалдуу баягы байланыш тармагы болуп эсептелинет да. Ошондуктан баарыңыздарга терең ыраазычылык. Элнур айым, сизге да ыраазычылык, ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Кайрадан байланышка болгучу саламатта калыңыздар. Агай, сизде сурооңуз Жок, калат электе. чоң рахмат. Чоң рахмат. Суроо жок. Абдан ыраазы болдум. Себеби өтө пайдалуу маалыматтарды ала алдык. Чоң рахмат. Жакшы туруңуз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат, сиздерге да рахмат чакырганыңыздар үчүн. Пайдам тийсе кубанычта болом ар дайым. Рахмат чоң. Баарыңыздарды келечекте ошо Flutter'дын эксперттери болуп көргөнгө каалаймын. Рахмат чоң. Баарыңыздарга рахмат.